Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maraq Saadat Бактылуулук тепкичтер аттуу китептин акыйда бөлүгүн бүтүп ибадат бөлүгүнүн экинчи сабагы, мындайча айтканда даараттын маселелерин улап кетип атабыз биз. Qala Shaykh Ashrumbulali rahimahullah wa shurutu sihhatil wudu'i. Даараттын дурус болуу шарттары. Шуруту сахха деген али шейх эмнеге кайтат дедик? Ли нафсил ибада. Лил маъмуру бих. Мындайча айтканда ошол даараттын өзүндөгү шарт болунган нерсе. Кайсыл шарттар менен даарат дурус болот, кайсыл шарттар менен даарат өтпөй калат деген маселе. Аллахым ыраазы болсун шейхимизден. Биринчи шарт умумул башарати бил ма'i тахир. Умумду жазыңыз, истиаб деп. Башара деген жилд. Адамдын ошол даарат алына турган тери мүчөлөрүндөгү теринин үстүнө умум истиаб толук жетиш керек суу. Эмне менен? Бил ма'i тахури, жанагы таза дааратка гусулга жарай турган өзгөчө суу менен, тариздеги суу менен дененин баардык бөлүгүнө суу тийиш керек. Чоло жер калбаш керек деген сөз да, мындайча айтканда. Бир ирет жууп парз болот да, туурабы? Экинчи, үчүнчүсү сүннөт дедик. Бирок ошо бир ирет жууганда дагы шашылыш бирөө жууп калса, чоло жер калып калбаш керек. Мисалы, сүрөтүн чыгарып коёюн, жууп атып могул жеринен кичине бир жери кала турган болсо, ийненин учунда же мынча жери калса даарат өтпөй калат. Ошон үчүн укалоо деген нерсе бар да. Туугандар, карасаңыз, сүннөт парзды толуктап сактап берип атат. Намаздан сырткары дагы сүннөт дуалар, бул мустахаб дуалар адам же жин шайтандан башкадан сактаган кадимкидей себеп болот да бул дагы. Бисмилла. Бул биринчи шарт экен. Экинчи ва завалу ма ямна усулаху, ху домирди мага алып барыңыз сууга. Ва завалу ма ямна усулаху илал жасади. Денеге суунун жетүүсүнөн тозуп турган нерсе алыныш керек. Көп сурай берет го, жана тональный крем, анан эстейби билбейм мен, баа өткөндө бир суроо берген, жакшы эстеп калбаптым термин. Айтыр аял заты жакшы билет өзү. Бетине сүйкөй турган, жанагындай күнгө күйүп калбаш үчүн башка боло турган жалпы крем, май, же балыкты жана балык менен иштегенде балык немеси калып калат, же камыр менен алектегенде камыр немеси катып калат. Ушуга окшогон дааратта жана гусулда могу денеге, башара, териге суу жетиш керек да. Ушуга сууну жеткизе койбой, тозуп койгон нерселердин баардыгы жогорукта аталган. Дааратты бузат, өтпөй коет. Дааратты бузат деген даарат өтпөй калат. Ал нерселер кырылып алып туруп, жакшынакай тазаланып, анан суу могул жерге жетиш керек. Бир эле учурда ошол дененин үстүндөгү себилген нерсенин үстүнөн суу жүргүсө өтөт, ал арты муниятул мусолиде келгенде жара болуп, жаракаттанып, ошол жерге суу жеткизгенде сайсөк сыздап, жара ырбап кетип, жана башка коркунуч болсо май коюп туруп, жанагындай вазелин коебу, май коебу, же бир нерсени ошонун үстүнөн анан бир жөнүндө. Жөнөкөй зарылчылыгы жок учурда жанагы бүт нерселер алынып, жуулуп, анан суу жетиш керек. Максат эмне? Башара денеге жетиш керек болгон жерге. Мисалы мына айтып атат, кашамайн, май сыяктуу. Шама деп жана шамчырак бар да, ошону айтылат. Бирок бул жерде максат май. Денеге сүйкөлүнгөн май, крем жана башкалар сыяктуу нерселер дейт. Үчүнчү, даараттын дурус болуусу үчүн, толук кандуу даарат эсептелүүсү үчүн шарт ванқитау ма юнафихи халатал гасли. Жуулуп аткан учурда ага каршы келген нерсе токтош керек. Бир бет мурда өткөн. Аял киши этек кири келип туруп даарат алса, болду мен даарат алдым, тазардым деп, аны менен намаз окуп кете албайт. Мейлем тазалык катары өзү жууна берсин, бирок ибадатты адал кылып бербейт ал даараты. Куран окуганды адал кылып бербейт. Дааратка каршы келип турган кызыл өң жок болуш керек. Мисалы кандай? Казухури жууп аткан учурда дааратты буза турган нерсе болбош керек дебедиби? Казухури рошхин би раъсис сабил, би раъсис сабил деп кечирип коесуз, кашанын ичине махраджил баул деген, закар деп айтпай эле коюн, махраджил баул деп жазыңыз. Сабилде ошону айтып атат. Анан мен түз эфирдеги же болсо кийин сакталып калганда, YouTubeга чыкканда бул сабакты уккан угармандардан, көрөрмандардан үзүр сурайм, кечирим сурайм туугандар. Туура түшүнүңүздөр, улуу сөздү уят жок. Жанагы заара чыга турган бар го, адамдын мүчөсү, эркек болсун, аял болсун, заара чыга турган жердин башынан рошх, өзгөчө эркек адамдыкы тамчылап заара чыгып турбасын деп атат, жарыка чыгып. Ошол жердин башынан чыгып турса даарат өтпөй калат. Ушул жерден жана балдар, эйнелерибиз сурады. Таксыр, калыс таксыр. Биз даарат алып аткан учурда
даже керек болсо бүт бардыгын ирети менен алып келип, сол бутту жууп, сол буттун чыпалагын жууп аткан учурда ошо заарат чыгып кетсе эмне болот? Кан чыгып кетсе эмне болот? Даарат буза турган нерсе, даарат өтпөй калат, кайра башынан алынат. Даарат кайра башынан алынат. Ва хукмуху, даараттын өкмү эмне болот туугандар? Хиллу адал болот дейт. Ма аллази кана мумтаниан qablahу qabla al-wudu. Даараттан алдын арам болгон нерсе ага адал болот. Кас-солат. Анткени дааратсыз намаз окуган адал деген адам иманына коркунуч бар. Ва массил мусхафи жана мусхафты да дааратсыз кармаса болбойт туугандар. Кээ бирлери эле мазхабка тиешеси жок адамдар, кээ бирлери мусхафты даараты жок кармай берсе болот. Вала ямассуху иллал мутаххарун. Курандагы келген жанагы аят ал периштелерге тиешелүү жеп жана башка далилдерди карманышат да жок. Шарт. Биздин мазхабта, 4 мазхабта да ошондой өзгөчө. Биздин мазхабта Куранды кармап атканда бул эми сөздүк арабча. Бирок ушуну Куран деп элестете турган болсок, Куранды кармаганда даарат шарт болот. Эми кызыгын карап турабыз. Бул эми фик китеп болсочу, Курандан бөлөк фик китеп, хадис китеп, башка китептерге даарат болуш мустахап, жакшы эми ичиндеги диний илимге болгон урмат сый үчүн. Бирок могу сөздүк китеп арабча, Мухтар-ус-Сахих эми. Ичин ачып атып туруп, могул жеринде дааратым жок, ачсам болот да, буну кармасам болот, бирок ичинде Курандын аяттары бар. Бул мисалы могу кызыл менен жазылган жерде Курандын аят десек, ошол жерин даарат жок монтип тийгизгенин болбойт, арам болуп калат. Ошон үчүн бизден жанагы үзүрү келип калган этеккер, төрөтканы келип калган эжелерибиз, карындаштарыбыз, сиро китепте окуса болот, хадис китептерде окуса болот, бирок ошол учурларда жанагы Курандын өзгөчө арабчасына кол тийгизе алуудан этиятташ керек болот. А маанилер эми аларга да маанилер котормосуна жүздөн жүз өкүмүн албаса дагы этияттаган жакшы. А болуптур буга кошумча. Булго мускафтарга даарат менен кармайт экен. Телефон. Кечиресиз. Телефондо ичинде ачып туруп, мисалы Уран окуп калсак, улуулда турмуш. Дааратыбыз жок болсо кармайбыз, талаш тартыш бар. Эң жакшысы колдон келишинче Куранга болгон адеп даарат менен кармаган жакшыраак. Өзгөчө ошо ачылып бетине чыгып турса, бул биздин Куранга болгон урматыбыз, ушундай айткан аалымдар бар, Кийинки маселе варукнуху, даараттын рүкүнү дейт, яны фардуху. Бир дылды жакты карасаңыз, фурудул вудуи ай арбаатул мутакаддимат, яны жогорку бетти жуу, колду чыганак менен башка мас тартуу, бутту жуу, 4 парзы, рүкүн ошол. Ва аксамул вудуи саласатын, даараттын өзү 3 бөлүктөн турат дейт. Даараттын өзү. Биринчи фард болгон, милдеттиндай, сөзсүз аткарыш керек болгон даарат бар. Важип болгон даарат бар. Муну кээ бир мутаахириндер кошкон. Ва нафлунга жазыңыз. Яны мустахаб. Сүннет же мустахаб, ошонун баарын камтып алат. Ханафи мазхабта кээде нафил деген сөз келсе, парз менен важиптен бөлөгү деп түшүнүңүз. Сөзсүз алып барып мустахаб деп түшүнүп албаңыз, мунун ичине сүннет да кирип кетет. Яны парз менен важиптен бөлөгү нафил. Кенен мааниде. Биринчиси парз болгон даарат кайсы? Лис-солати, намаз үчүн. Даарат эмнеге алынып атат, ошого жараша өкүмүн алып кете берет. Мутлакан кандай намаз болбосун. Мутлакан дегенде абсолюттук түрдө намаз деген аты болса дагы. Толук кандуу намаз, жаназа намазы, кыям эле бургу жок болсо дагы. Анан саждат тилава, жа Куран аятында саждат тилава окуйт го. Көңүл буруңуз, интабиху саждатус шүкүр. Шүкүр саждасына да даарат шарт болот. Муну Саид Багдаш устаз менен канча изилдедик, акыры кайсынан таптык али шейхим? Ал-Жауһаран нейра. Янымдайча айтканда, мына могул жерде артта турбайбы? Ас-Сираджул Вахач. Бул көчөдө имам Абу Ханифа рахималлах айткан, жок, даарат шарт эмес тигүү деп, бирок бул жерде шарт дейт. Азыр эметип бересизби? Кареке мага алып бересизби? Саждат деле 2-3 томун алып берсеңиз кечире Сираджул Вахачтын. Китеп менен айткан жакшы да тактап, Китепке таккан жакшынан адам шарият ою менен айтпаш керек, кечиресиз кареке. Алла разы болсун. Бул жерде мутлакан дегенин көрдүңүздөрбү? Мутлакан деген жалпы намаз аттуунун баардыгына даарат парз болот деп атат. Даарат парз болот, бирок баягы сажда тилаватын аял киши жоолук парзбы дегенде жоолук парз эмес. Жоолук баягы келет го. Жоолук парз. Намаздагыдай шарттын баары шарт. Болгону баягы аял киши үйдөн жөн эле Куран окуйт го. Үйдөн Куран окуганда Куранды кармаш үчүн даарат парз. Бирок үйдөн Куран окуп атканда жоолук башында болуш керекпи же болбош керекпи десе, жоолук болгон жакшыраак адеп болот үйдө.
кошумча Кур'ан окуп атыңдар. Бирок сажда тилаватында башкаларда бүт жолук кадимкидей дарат намаздагыдай шарт болот. Азыр окуйбуз туугандар. Жок, мында эмес. Экинчи томунда эмес, үчүнчү томун карайбыз. Бул быйыл чыкты Сиражул Вахач. Абу Бакр ибн Али ал-Хаддад дейт жаңа. Канча жылдан бери күткөнбүз бул китепти. Faslun fi hukmi sajdati şükür de 136 bет. Азыр биз эмнени карап атабыз? Шүгүр саждасында. Дарат шартпы, шарт эмеспи? Анткени кээ бир футболисттерди көрөсүз, гол соккондон барып эле дараты барбы жокпу Аллах алам эми. Өтө эле кыйын адам футбол ойноп атканда даратын сактабаса, ден соолугу мыкты адам кыйын. Чересибе тепкендер сакташ кыйыныраак да мисалы. Näke arasanız? Faslun fi hukmi sajdat şükür. Mas'alatun. Sajdatu şükür ila ibratu lahinda bi Hanife rahimahullah. İmam Abu Hanife rahimahullah şükür sajdası jok e'tibarga alınbayt degen. Antkeni Allah Taala nimatin bir şükür sajdası menen ötösүнөн чыктым деп айтыш кыйын деген. Bir канча бирөөсүндө Jawhar Nayro'da Said Bagdash'ta azap kelген жок. La aroha vaciban yani. Mustahab болушу мүмкүн, бирок сүннөт катары дебеймин дегени бар да. Wa tarku aula дейт экен. Qala Abi Yusuf Muhammad bu kişiler aytаткан жок. Şükür sajdасы адам bir nimet келгенде, Kur'an жаттап бүтсө, китеп окуп бүтсө, билбеген маселесин билсе, балалуу болсо көптөн бери күтүп жүрүп, ата-энеси аман-эсин умра кылып келсе, жашоодо жакшы bir иманга тиешелүү сүйүнүчтүү кабар болсо, ошого шүгүр кылуу дейт имам Abi Yusuf Muhammad рахимахуллах, имам Шафилер айтат экен, юсаб алейха совалат деп. Совалат деп айтат. Эми мына ушул жерден чыкканда Саид Багдашта мушун жөнөткө. Фаидатул хилаф байнам фи интиқадут тахара. Тарат бузулабы, бузулбайбы деген маселеде чыгып атат дейт. Ва иза нама фига. Шүгүр саждасында шүгүр кылып ошондо уктап калса эмне болот дейт. Ва иза таяммама лаха. Таяммум алса, хал тажузу биги сала? Таяммум менен намаз өтпөйбү? Инда би Ханифа рахимахуллах янтaqиду вудууху бин наум фига. Адам дарат алса, мисалы мына. Дарат алды. Дарат алып анан шүгүр саждасын кылып коеюнчу деп, шүгүр саждасын кылып уктап калса, ошол шүгүр саждасында дарат бузулуп калат. Ушул жерин түшүндүрүп берейин. Өзү намаздын ичинде сүннөт абалда уктап калса дарат бузулбайт болчу негизи. А имам Абу Ханифа рахимахуллах шүгүр саждасыны намазды этибарга алып атабы, бир риwayatта же албай атабы? Албай атат. Демек жанагы саждада жатып уктаган ал эмне болуп уктагандай эле кеп болуп атат. Жөн эле намаздан сырткары уктагандай болуп атат. Укташтын алдында дараты бар эле, демек ал бузулуп калып атат деген сөз жок. Намаздын ичинде инкан ала хайати сунна болсо, мындай эмес алыс болуп, анда бузулбайт эле дейт. Түшүндүңүзбү? Ал эми ким айтат экен? Вала яжуз индахан юсалли би таяммум, таяммум менен аны да окуганга болбойт дейт. Кийин. Ва инда Аби Юсуф Мухаммад рахимахуллах ла янтaqиду вудууху бин наум фиха. Шүгүр саждасында окуу менен намазы бузулбайт деп атат. Кама фи саждати тилавати дейт. Көрдүңүзбү? А саждати тилавада дарат шарт, мында дагы шарт. А имам Абу Ханифа рахимахуллах башка bir фатвасында ооба шүгүр саждасы этибарга алынат деди го, мен ага каршы чыкпаймын деди. Демек намаз катары эле этибарга алынса, болду, ал дарат алынат деген сөз. Сиражул Вахаждан алынып аткан пайда туугандар. Бисмилла. Могул жердеги мутлакон деген бир сөзгө караңыз канча пайда алып келип атат бизге. Кандай намаз аттуу болсун, намаз толук кандай болсо да бир бөлүгү баягы саждату тилава жана башка сажда аяттарын окуганда бул деле сажда намаздын бир бөлүгү болот да, демек дарат шарт болот. Вали саждати тилавати мынакей. Сажда тилава. Куранда келген сажда аяттарын окуганда аны үчүн дагы дарат шарт болот. Ва масси аятин, аятты кармоо үчүн да шарт болот. Жазыңыз фи айи кутубин канат. Кайсыл китепте болбосун. Куранда болсо сырты менен тең кармай албайт. Курандан бөлөк китеп болсо сыртын дараты жок кармаса мейли, бирок дарат кармаган адептүү, а ичин кармап калганда аятка колун тийгизбейт. Васани, экинчиси кайсы важип болгон дарат. Лит тавафи бил каабати, каабада таваф кылуу үчүн дейт. Кээ бир алымдар айткан муну, кээ бир алымдар. Ва масси тафсирин, тафсирди кармаш үчүн дейт.
Экини окуйбуз. Ай ла яжузу массу мавдиал Куран мин кутубут тафсир. Мону тафсирде элестетсек, тафсир китептин сырты мейли, бирок ичиндегисин жана Курандын өзүн дарат жок кармай албайсыз. Кээ бир алымдар айткан, эгерде тафсир аз болуп Куран көп болсо, лил аксари хукмул кул, көпчүлүк өкүмүн алат дагы, ал тафсир Куран сыяктуу болот, даратсыз кармаганга болбойт дегендер дагы болгон. Wa amma massu kutubut tafsir jumlatan, ал эми жалпы жонунан тафсир китебин кармоочу, фаяжуза алса болот, назыр айткан. Кармаса болот, даратсыз. Инкана ададу калимати тафсири, тафсирдин сөздөрү аксара мин адади калиматил Куран. Куран караганда көбүрөөк тафсир берилсе, мисалы, канча том болуп. Мисалы, могул жерде биз Рамазанда окуп атып, ат-Тайсир фи тафсирдин 15 мужалат чоң дал тафсир көбүрөөк келген. Wa illa fala жок тафсир Жалалайн. Тафсир Жалалайн аз эле да баары бир. Ал Курандын өкүмүн алат да, аныкын эмне кылыш керек болот экен? Кадимкидей дарат менен кармаш керек болот. Фали i'тибар лил гhalib, көбүнчө кайсынсы болот ошого барылат мына. Хашат тахта ала марокиде келгендей. Эми бул деген сөз тафсирди дараты жок кармай бер деген сөз эмес, кокус кармап калса деген маселени айтып атат. Үчүнчү дарат баягы нафил болгон, сүннет мустахаб болгон. Ва салису мустахаб ли масси нахви кутубул фик китептерин кармоо менен. Дарат болгон жакшыраак. Ва таjdидихи, жана даратты жаңылоо лиссалат нохро кийинки намаз үчүн. Даратыңыз бар. Мисалы биз шам окуп келдик, Шам окуп келгенде куфтан убагы кирет. Даратыбыз бар болсо жаңылап алыш шарт эмес, окуй беребиз. Бирок кээ бир алымдар шарт кылган, талаш тартыштан чыккан мустахаб, анан сергек дагы болот да, намазды уктап кетпейт. Валил хуруджу мин хилафил уламаи, алымдардын бөлөк мазхабтагы деп жазыңыз туугандар, могул жерде. Фи мазхабил гайр деп. Бөлөк мазхабтагы алымдардын талаш тартышынан чыгуу үчүн дарат алуу мустахаб болот. Кандай? Камасси муратин, аялга колу тийип кетсе. Бул биздин ханафилерге мындай жат угулган маселе да, биздикилер түшүнбөйт. Бизде ханафи мазхабта эркектин колу аялга тийип кетсе, мисалы, жок коелчу, бөтөн аялына мындай тийип кетсе, же өз аялына, дараты бизде сынбайт. Шафи мазхаб башкаларда сынат. Ламыс дейт, мас дейт, шахват менен тозуу болбош керек дейт, колго кол тийип кетсе дарат сынып кетет деген мазхабтар бар. Бизде шарт эмес, бирок мустахаб алып койгон. Эмнеге? Кокусунда Египетке окшогон мындай көп мазхабтар жашаган жерлерде имамчылыкка чыгып калса, берки адамдардын көңүлү токпосун да. Ханафи мазхаб боюнча даратыңыз бар болгон менен беркилер, жана аялга тийип кетпедир колу маршруткада, кандай болуп калды биздин намаз деп күмөн сурап калбасын дейт. Көп мазхаб жүргөн жерлерде көбүнесе ошол жерлерден даратка этият болуп чыккан жакшыраак деген сөз. Бирок бизде андай эмес. Ыктыярда хадис келет, Айша энебиз айтат кызык хадисте. Аннан набий саллаллаху алейхи вассалам каббала ба'да нисаихи ва лам ятавадда дейт. Ошолам аялдардын бирөөсүн өп барып намаз окуп дейт. Ошо өлгөн Айша энебиз өзү да хадисти жеткирип берип атат бизге. Мындайча адет менен айтып атат, мен ошолам бет менен өп, бирок барып дарат албастан намаз окуду дейт. Бир канча хадистер бар. Ушул жерде эреже бар, жазып аласыздар. Вал хуруджу мин хилафил улама мустахаб. Алымдардын талаш тартышынан, эми дайыма эмес, бирок алымдардын талаш тартышынан чыгуу мустахаб болот. Бул жерде кыскача айтып атат, бирөөнү ушактап койсо келип, дарат күнөөлөрдү жууйт да туугандар. Дарат алган жакшыраак, жаман ойлоп койсо да дарат алган мустахаб болот. Өз үчүн эмес, албетте, кийин намаз окуп жакшы иштерди кылгандык үчүн. Кийин дагы эмне деп атат мына? Валин науми, уйкудан алдын дарат менен жаткан жакшыраак. Хадистер бар. Амалул йаум ва лейла деген китеп бар, алып коюңуздар, карайке, ушуну ала кетиңиз, суранчы сиз керек. Ибну Абид Дуния деген чоң алымдын мухаддис. Амалул йаум ва лейла, хафиз. Bir tün bir günde, bir gün bir tünde 24 saatte, bir sutkada atkарыла турган амалдар дейт. Ошол жерде дарат менен жаткан пайдасын айтат. Жана башка китептерде. Вал истиқаду минху, уйкудан турганда да дарат алган жакшыраак. Шайтан жана адам уктап атканда үчтүйүн эметет го. Дароо барып дарат алса, сергек болот дагы, мындайча айтканда, ибадатка көбүрөөк маани коёлот. Уйкудан туруп эле телефонду кармаса, ошо күндүн берекеси кетти да, элестетиңиз. Wa ba'da kulli khati'atin, yani zambin, ismin, har bir günödөн kийин дагы дарат алуу мустахаб болот. Wa qahqahatin kharija as-sala, намаздын сыртында каткырып үнү бирөөгө угула тургандай каткырып күлсө, дарат алуу мустахаб болот. Мустахаб болот. Күлгөндүн күнөөсү бар деп коет го бизде. Не себептен күлүшү мүмкүн башка. Эмнеге kharija as-sala деди туугандар? Намаздын ичинде каткырып күлсө туугандар, намаздын ичинде мында ках деп мында жарый ачып каткырып күлсө, дараты да бузулат, намазы да бузулат. Барып дарат алып жаңадан баштайт.
Экинчи орто категория дохик. Өзү катургандай күлсөчү, намазы бузулат, бирок даараты сакталат. Кайра намазды башынан башташ керек. Жөн эле жылмайып койсочу, үн чыкпайм да, эле бетин мынтип, оозун мынтип жылмайып койсо. Намаздын алдында бир күлкүмүштүү адамдар отурган, анекдот айтып койгон, дигин айтып койгон, намаз кылганда эстеп кетип, өзүнүн араң кармак кармак, кээ бирлер курсагын айтат туурасы ооз. Кичине мынтип жылмайып койсо, анда қалу ла хукма лаху. Намаз деле бузулбайт, дарат деле бузулбайт, бирок этиятташ керек. Ошон үчүн намазга баруудан алдын комик адамдар менен отурбаш керек. Намазыңызды бузуп коет анан. Элестетиңиз, имам барып туруп алган болсоңуз. Бирөө айтат, Карыкеме тиешеси жок, бул Карыкем андай адам эмес, такып адам. Бирөө дем салып жүрөт экен да. Карыкем илим окуйт, анан дем салат экен дагы. Вала долин амишев дейт экен, ичинен амин айтып туруп. Бирөө Ясинди окушев дейт эмиш да, бу бийинге келгенде. Ошондо суроо сиздерге. Ясин сүрөсүн окуп туруп, мубийинге жеткени шиф деп айтса, намаз бузулабы, бузулбайбы? Эртеңки изилдеп келесиздер. Түшүнүктүү, эртең сабакта ошого жооп издеп келесиздер. Бисмилла. Навакидил вудуи, дааратты буза турган нерселер. Ва янкудул вудуа, дааратты эмнелер бузат? Kullu şeyin haraca bizden bayım nege sağlıkçında kişine gönüllemetip kalataz. Geyir adamlar sabakta serözünü ötpey, toktol ötөбүз. Bulganı bizde göğürök sabak okuyuz. Şonda kişine taza, adal tamaşa menen mындай сергек болуп алалы деген маселе. Сынчылар көбөйүп кетпесин аны. Жөнөтө бербейсиңерби деп жөнөтүп атабыз мына. Навакидил вуду, дарат буза турган амалдар. Ва янкудул вуду, дарат эмнелер бузат? Kullu şeyin haraca mines sabileyn. Sabileyn деген istihara. Geçirip koyasızlar, ulu söz duyat çok. Aldı jana артынан çıkan ar bir nerse daratты buzat. Kullu. Kullu degende ar bir nerse. Adatta çıkan nerse, adatta çıkpagan nerse. Adatta geçirip koyasızlar arkadan, arka taraftan oğur naçsat çıkat. Aldı taraftan zara çıkat. Aldı taraftan 3 türlü çıkıp kalat. Bel uruk, mazi, mani. Mani çıksa gusul buzulat. Darat koşup gusul buzulat. Анан мазюн деп коет, баягы кечиресиздер, үй бүлөлүү адамдар үчүн катуу нерседен кыялданып ошол мамилеге баруудан алдын кучакташып же башка болуп калган учурда чыгып кетет, аны менен даарат бузулат. Вадиюн дейт, оору жана зара кылгандайын сууга өтүп калган адам простатит башка болуп ак нерсе чыгып калса, анда да даарат бузулат. Демек, ошо эркек адамдын аял кишинен чыккан нерсе бел суусу, көкүрөк суусу менен гана гусул бузулат, калган учурларда даарат бузулат, Бул адаттагы нерсе экен. Адаттагы чыкпаган нерсе кайсы? Курут. Курт бар го, кадим курут эмес, курт. Дууда. Кудай сактасын, эми жаш балдарда көп болот го Карыкем. Курт чыгып калган болсо да, алдынан да артынан да чыгып калган болсо даарат бузулат кадимгидей. Адатта чыкпаган нерсе болсо да, далил ушундай. Ва najaz, кийин анан бир нерсени кошуп кетейин, зарыл. Сүннөткө отургузулбаган эркек. Аял затын андай көйгөй болбойт. Сүннөткө отургузулбаган, могул жер неги сүннөткө отургузуш керек эле. Бул жер сүннөткө отургузулбай калды. Зара келип туруп, сүннөткө отурулганда бул жерден зара чыгат эле. Баштапкы тарап уста кесер жер сүннөткө мен кечирим сурайм, туугандар, кечирим сурайм. Аял заты бул жерин көрбөсүн. Сүннөткө отурулбаган жерге зара келип тамчы топтолуп калса, ошол жер бирек тамчы калды, сыртка чыккан жок, бирок бияка чыкты. Бул жер сырттын өкүмүн алат. Даарат бузулуп калат. Ошон үчүн эркек адам сүннөткө отуруусу зарыл. Сүннөт муаккада, бекемденген сүннөт, бирок медициналык тараптан, өкүмдөр тараптан өтө этияттык керек болот. Кандай эле, мурундун жумшагы бар го, кан келип туруп, мурундун каңылжар эмес, жумшагына келип токтоп калса даарат бузулат. Бияк сырттын өкүмүн алат. А муак жагында болсо, анда бир жөн анда бузулбайт. Ва najasatun sa'ilatun min ghayrihima, жогорку сабилейнге алып барыңыз. Алды арттан бөлөк жерден аккан нажасат болсо, алдагы бузат. Шарт саиланы бузуңуз, ордунан башка жерге агыш керек. Кадамын кан ва койин жана кусуу дейт. Бирок кандай кусуу? Yemle'ul fem, oğuzu tolup kıssa. Oğuzu tolup kıssa деген anıktama, iki anıktama var. Mâle yumkinu mahul kalam, söyley albay kalat. Yani bu az nersenin de söyley albay kalat negizi kıskanda. Tuğrası, mâle yumsikuhu illa bir takalluf. Kıyınçılık menen bekem karmak kalat mınday. Arangdan zor gözün karmak kalat. Bu oşol oğuzu tolup kıssa dep aytat. Ama har bir adam özü bilet da. Ve najasatun sa'ilatun min gayrihima. Misalı dep koyalım mı? O kol, o barmak. Колдун бармагы мунун ичи кызарып кетсе даарат бузулбайт, анткени муну анчын тырмакты алып аны тазалаш керек да. Мен просто ошондой мисал келтирип атам. Мондай жерде, тоголок жерде кан өзүнүн ордунда эле теринин учуна сыртка чыкпай эле өзүнүн кичине кызарып калса аны менен даарат бузулбайт. Өзүнүн ордунан башка жерге кан ага турган болсо, ошол агыш шарты менен даарат бузулат.
Ислам университетине келдик Али Таксырым шейхим. Келип ихтиярды окуйбуз да Al-Mukhtalil Fatwa. Васала ушул маселе. Ан расил журх. Арабчабыз начар. Которуп аткан грамматиканы биз окуйбуз, которуп атабыз да. Кан акса дейт. Эки жолдон бөлөк мындай башка денеден кан акса, каяктан акса ан расил журх десебиз тетир которуп алыптыр да. Мудоф элек тетир кылып мындайча айтканда, баштагы жарадан кан акса, дарат бузулат да. Аны бизде суроо пайда болду. Анда башта бөлөк жерден кан акса, бузбайт экен да депчи. Çok көрсө ал салан расил журх дегенде жаранын башынан акса деген сөз болуп атат. Баштагы жара эмес. Дагы бир кызык исламскийде окуп жүргөндө ушунча болуп калды, бир айтпасам ичимде толтуруп калат экен да. Окуп хадис окуп атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадистерго биз ушундай бир коомбуз, жесек мындай тое жеп мыксарып албайбыз деп. Аны эми грамматика жетпей кээ бир балдар которот, биз ушундай коомбуз, жебейбиз, жесек тойбойбуз депчи. Үчүнчү нерсе, ошо Жалал абадтан жакшы бир группалашыбыз бар эле аксыз тараптан. Амин устаз деп араб устазыбыз бар эле. Эми биринчи курсубузда арабча кантип сүйлөшүп билбей, устаз үйүнө жөнөтүп калды. Бар эшти кылдатып жеңе ким десе, ана дейт, мен дейт. Ана деген ким деп арабча сүйлөсө, ана шакирту дейт. Кыргызча мен ана шакиртимин депчи. Китепке кайталам, уят болуп кетпесин. Ва науму гойри мутамаккинин. Гойру мутамаккинин дегенде жазыңыз ал макада деп, макада. Жамбаш тарап, белден ылдыйкы тарап, жел чыга турган жер. Улуу сөздү уят жок. Белдин ылдыйкы тарабы, бекем отурбай уктаган нерсе деп атат. Бекем отурбай дегенде жел чыгып кеткендей сөөнүп, таянып уктаса дарат бузулат. Адам бирок мисалы да малдаш токум отуруп, аркага мындай столго башкага таянбастан, сөөнбөстөн, ат-тахиятта же малдаш токум отурса, мындай кичине үргүлөп кетиши менен дарат бузулбайт. А бирок бир нерсеге таянып калганда тияк тарап ооп калат да жел чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү болот деген сөз да, ошону айтып атат. Ва науму гойру мутамаккинин. Ушул нерсе бир нерсеге бекем мындай жел чыгып кетпей тургандай абалда жеңил уктай турган болсо дарат бузулат. Бинаху иттижаин. Иттижа деген бир нерсеге таянып. Ва таваррукун же эки тараптын бир тагынан ооп, таваррук деп мындай санга бутка мынтеп ооп уктоо да мындай кылып. Бир тарапка жамбаштап жатып. Булардын баардыгы эмне болот экен? Даратты бузуп коёт. Эми уйкунун өзүнө келсек туугандар, уйку өзү даратты бузбайт эле. Бирок уйку көбүнчө себеп көпүрө болуп калды. Уктаганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, айнан викаусах. Көздү боого окшотуп атат, курсакты капка окшотуп атат. Эки көз уктаса боо чечилген болот, ич каптын ичиндеги жел чыгып кеткен болот дейт. Тамак аш туура эмес жеп суукка калганда да ичке жел топтолуп кала берет го. Ошол себептен уктаганда адам өзүнө эмне болуп, маани бере албай калган себептен уйкуну себепти жана мусаббап натыйжанын ордуна алымдар коюп этият тарабынан уктаса ушундай дарат бузат деп айтылат. А намаздын ичинде сүннөт абалында уктаса бир жөн, бирок ал анда деле этиятташ керек. Аны эмне болуп кетти, кандай болуп кетти, жел чыгып кетти билбейбиз, этиятчылык зарыл да. Кийинки маселе. Ва игмаун эстен тануу, ва жунунун акылына доо кетүү, муну айырмасын айткан менен розада. Игма деген кайра өзүнө келет, жунун бирок кыйын. Ва сукурун мас болуу. Мас болуу деген канчалык десе, алымдар талашкан. Мас болуу дарат бөлүмүндө анiyat хула фи машихи ба'ду тамаюлин ва тахаррукин. Чайпалып басып калса болду дейт. А бирок жана арак ичип койсо 80 бала курулат го. Ал жерде колдон келишинче чоңураак аныктаманы беришкен, күчтүүрөгүн. Муну эмес, кайсыны? Алла я'рифа ar-rajula min al-mar'ati wa la yumayyiza bayna as-sama wal ard. Асман менен жерди билгиз. Асман канатса жерди көрсөтүп калса дейт. Мол эркекпи десе аялды көрсөтүп калса дейт. Эркекти көрсөчү десе. Ошончолук билбей калган анда жанагындай дуругулунат дейт. Ал даратта чайпалып калыштын өзү жетиштүү дейт. Эми чайпалып контрол кетип калса. Дупул деп кой, эмне деп коет? Катуу мас болгон. Дупул боло элек болсо деген сөз да. Ошондой болсо дагы дарат бузулуп калат деген сөз. Ва массу, Кудай сактасын арактан. Ва массу фарджин би закарин мунтасибин. Менен муну түз эфир кетип атат, кагаз короп айтайын. Нике алкагында эркек менен аял киши ортодо эч кандай кийим жок, тосмо жок. Эркек адам дүүлүгүп турган учурунда эркек адамдын алигиси менен аял кишинин алигиси ошондой болуп калса дагы дарат бузулат дейт. Бул имам Абу Ханифа менен имам Аби Юсуф рахимахумуллахтын фатвасы. Имам Мухаммад айтат, качан жана дарат бузула турган суюктуктар чыкса, мази көбүнчө чыгат да. Анда ошол даратты бузулат. Ал чыкпаса бузулбайт дейт. Эки шейх айтат, жок. Уйку
Уктаган сайын жел чыгып кетет. Эмне кылганын адам билбей коет. Ошондой уйку дараты сындыргандай эле бул жерде да эркек менен аял жанагындай болгондо сөзсүз нерсе чыгат көп учурда. Ошон үчүн аны дарат бузу деп коебуз. Анан кээ бир адамдар дарат алгысы келбей эле суюктук чыкса деле көрбөгөнгө салып намаз бузулуп калбасын дейт. Фаслун фил гусли. Ушуну менен окуп бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Шейхим суроо. Эң жакшы суроо. Али шейхибиз айтып атат баягы мас болгондо дарат бузулат деп атпайбыз. Кээ бир адамдар 100 грамм ичет, 200 грамм ичет, ал баспай турат. Анан ошондо отурган эле учурда болот кандай? Сөзүнөн бети кызарып, сөзүнөн эле адашып баштаса, бул да дараты бузулганы деген сөз. Ал турса басып кетсе чайпала тургандай деңгээлде болсо болду. Анан көтөрө албаган адам бар, көтөргөн адам бар да. Ошо жараша да өкүм эметилет. Негизи ичкиликтен Кудай сактасын, бирок бети кызарып, сөзүнөн жаңылышып баштаса болду. Бул уже дараты да бузулду, күнөөкөр бир тамчы менен эле болду. Бирок дарат маселесинде бузулду деген сөз. Фаслун фил гусл, гусул маселесинде, туугандар. Гусул маселесин окуйлу бүгүн ибадат бөлүгүндө. Ва фурудул гусл, гусул деген эмне? Жунуптуктан тазаланып жалпы денени жуу деген сөз. Дененин чоло бош жерин калтырбастан толук жууп чыгуу бир ирет. Бул гусул болот, бир ирет. Бирөө экзамен тапшырып атат да. Исламский экзамен тапшырып атат да жаңа. Гусулдун сүннөттөрүн айтса десе, кыбыл башында ошо кыбылага карап гусул алуу дейт да. Кыбылага карап гусул алынбайт негизи. Эми ошондой имара болуп калса бир жөн. Гусул дененин чоло бош жерине жер калтырбай таза жууп чыгуу ошол гусул болот. Түшүнүктүүбү? Гусул көбүн эсе эркек менен аялдын ортосунда баягы жакындык себептен же болбосо ошол уруктуктун чыгуусу менен. Мастурбация чоң күнөө, сактаныш керек. Бирөө мастурбация кылып уругу чыккан болсо гусул важип болуп калат. Ва фурудул гусли саласан, туурасы ушул. Көбүрө 14, 20, 40ка чейин жеткизгендер бар, эми майдалаганда. Өзү бир эле гусулдун парзы бар. Бүткүл денени жуу. Бирок бир десе адамдар ооз менен мурунга суу жеткирбей коет. Даратта сүннөт депчи. Эмне үчүн ана ошо жалпы денеге ооз менен мурунду кошулду? Эмнеге ооз менен мурун даратта сүннөт, гусулда парз болду? Даратта фагсилу жуугула деди. Ал эми гусулда фаттахару, оңой жеңилчилик менен машакат болбогон бардык жерди жуугула деди. Демек этияттык тараптан ооз менен мурунду жууда машакат жок, демек бул да кирип кетиш коркунучу бар деп этияттан киргизилди. Ва фурудул гусли саласат, үчөө экен гусулдун парзы. Ал мадмадату, оозду чайкоо, вал истиншак, мурунду чайкоо, ва гуслу ма амкана мин саирил жасад, жана дененин башка оңой жуула турган, машакатсыз жуула турган бардык денеси. Бела усрин, кыйынчылыксыз, ва машаккатин, машакатсыз. Бул эмнени айтып атат? Могул жерде айтып атат. Көздүн ичин жууш шарт эмес. Көздүн ичине суу кириш шарт эмес. Тырмактын ичине суу киргизиш шарт эмес. Эми улуу сөздү уят жок. Сүннөткө отурбай калган адам улуу сөздү уят жок, туура түшүш керек. Уста кесер жерин ачып тазалаш керек. Ачып тазалап суу жеткирүүдө кыйынчылык болбосо ачыш керек, болбосо өтпөй калыш коркунучу бар. Ал жер сырттын өкүмүн алат. Каарыган аксакал, каарыган абалды ислам кабыл алып, антишага машакаттуу болсо айла жок. Эми азыр лазер деген жеңил нерсе чыккан, сүннөттүн, эркек адамдын сүннөткө отуруусунун көп пайдалары бар. Бул парз эмне экен, туугандар? Үчөө экен, Ва мин сонанихи, гусулдун сүннөттөрү нияту, ниетти айтуу, ниет кылуу ар бир иштин башында. Ва тасмият, бисмиллан айтуу. Ва гуслу ядайхи ила исгайхи, эки колун жана билегине чейин жуу. Ва фаржиги, жана гусулга кире элек туруп уяттуу мүчөсүн жууш керек. Эркек адам да аялда. Эмне үчүн? Начсат болсун болбосун, туугандар. Анткени бул жерлер өзү начсат топтоло турган жай өзү негизичи. Сөз жуубаш керек. Колсу начсат болсо, сууну колдонгондо денеге чашырап кетпесин да. Ва наджасатин би бадани, денесиндеги бар насатты жууп кетирсин биринчи. Ва тaqdim луду, анан дарат алсын. Биринчи. Дарат алсын, гусулдан алын. Дарат алыш сүннөт болот, анан гусул алсын. Болуптур, дарат алсын дегенде бир суроо бар. Бардык мүчөлөрүн жуйт, башка мас тартабы? Анткени кийин так эле сууланып калат го десе, кийин башына дагы мас тартат. Кадимкидей башына мас тартып да толук дарат ала берсин деп айтат. Сумма юфиду ясуббу деп жазыңыз. Кийин сууну үстүнө төгүп чышынып жуйт дейт. Юфидул ма ала баданихи, денесинен сууну кадимкидей колдонуп жуйт. Бади эмбироси, башынан баштап. Ихтиярда
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам гусулун Умму Салама энебиз, момундардын энеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү жубайлардын бири Умму Салама энебиз айтып берген. Ошолам башына куйду, оң жак жагына, сол жак жагына, белден ылдый жагына сол колун жууду деп. Анан эң чоң пайда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын авратын эч бир аял көргөн эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдардын авратын көргөн эмес. Кээ бирлер пайгамбарыбыз Айша энебиз менен бирге гусул алган, же Умму Салама Маймуна энебиз менен гусул алган, ошондо көргөн жок. Пайгамбарыбыздын адеби, уяты жогору болгон. А бирок аялынын авратын көрсө болобу, болбойбу? Ал эмеде бар. Аманат медиада бар. Биз 2 жыл мурда ыктыяр сабагында өткөнбүз аны. Wal ghuslu aqsamuhu thalathatun. Гусулдун 3 түрү бар бул дагы. Анан кээ бир алымдар гусулга мынча литр суу, даратка мынча литр суу деп айтышкан. Ал орточо эсеп менен. Кээде адам катуу кирдеп калган учурда жанагындай ваннадар суу ачылат, ошо боюнча кетет го. Ошондо көбүрөөк жуунуп калса эмне болот? Тазалануу максатында, көптөн бери кирин жышып жуу максатында иншалла ысырапкорчулукка кирбейт. Бирот эле жатып ал башка маселе анда, Кудай сактасын. Же ваннага суу толтуруп жатуу кандай? Ал эмба денени эс алдыруу үчүн болсо мейли. Бирок ашыкча сууну ысырап кылуудан этиятташ керек. Гусулда дарат сыяктуу 3кө бөлүнөт. Фард болот, важип болот, нафил болот. Нафил дегени ичине сүннөт да мустахаб да кирет. Парз болгон гусул кайсы? Мани эркек адамдын же аял кишинин уругу чыкса. Мани бел суусу, аял кишинин көкүрөк суусу. Куранда 14 кылым мурда айткан, билесиздер даны. Яхруджу мин байнас сул, эркек адамдык арка тараптан, бел тарабынан, аял киши баттары көкүрөк тараптан түшөт да. Маниин мунфасилин ан мақаррихи, өзүнүн жайынан чыгыш керек деп атат. Өзүнүн жайынан кадимгидей табигый. Башка болуп укол менен же башка менен алына турган болсо, анда ал дарат эле баягындай эметет, санат гусул сынбайт. Табигый жолу менен. Бир шахват менен чыгыш керек. Шахват дегенде кандай? Көңүл кумары. Бинахви ихтиламин, чүркөп, аназарын же бир нерсеге карап, бойдоктук кезде жаман да. Катуу кыялданып кетсе карап деле түшүп калыш коркунучу бар. Же болсо тавари гойбубати деп жазыңыз, көрүнбөй калуусу. Тавари гойбубати хашафатин, эркек адамдын уста кесер өлчөмү, фи кубулин, аял кишинин ошол кубул асты жагына, улуу сөз уят жок, кечиресиздер, уста кесер өлчөм кирсе ошо гусул эркекке да аялга да жетиштүү. А дубурин муну окубайбыз. Бул жөн эле ошондой, бул арам нерсе болуп калса гусул бузулат деген гана маселе. Ли адамиин, түрү адам затына ошондой болуш керек. Хайин, түрү болуш керек. Муштахан, ошо аял кишинин жашы шахваттана тургандай, мындай бир чоңойгон аял заты болуш керек деген сөз. Шахваттана тургандай көрсө. Кудай сактасын. Мура өтө көп комментарий бербейин, бул туура эмес, кылмыштын эмеси, адамдар туура жүрөгүндө оорусу барлар туура эмес пайдаланып калат да муну. Ва хайдин ва нифасын деген мани бүттү, муштахандан точка коесуздар, ушуну точка коюңуздар. Бүтүр коюлмайт, анткени мани бүтүп атат. Жана гусул качан милдет болот экен? Этек кир бүткөндө, нифас төрөткөн бүткөндө. Ушул жерден бир маселе бар. Бир шахватин дебеди туугандар. Катуу суу өтүп кеткенде адамдын уругу чыгып кала берет жөн эле. Ал учурда гусул важип болбойт. Гусул милдет болбойт туугандар, дарат сынат, анткени шахватсыз түшүп калып атат. Шахватсыз түшүп калып атат. Жеке бир алымдар айтат, бул улуу сөз уят жок. Эгерде имам Аби Юсуф рахимахуллахтын фатвасында конокко барып калганда, ошо чүркөп атканда урукту сыртка чыгарбай бекем шахват токтогончо кармап калып, анан кийин урук шахватсыз түшө турган болсо гусул важип болбойт. Имам Аби Юсуф рахимахуллахтын айтканы бар. Ошол себептен ушундай зарыл жагдайларда бул фатваны алынат дейт. Имам Абу Ханифа рахимахуллах белден үзүлүп атканда шахват болуусу шарт деп айтып атат да, белден үзүлүп атканда деп айтат. А кээ бир алымдар белден дагы анан ошол сыртка чыгып аткан учурунда дагы шахват болушу шарт. Экөөнүн бирөөнүндө шахват болбой калса, ушул милдет эмес, бул зарылчылык учурларда алынат дегени бар. Көп айтпай турайын, муну эфирде эмес, жекече айтсам жакшыраак болот. Уят сыйыт кетип калбасын да сабактын ар жагынанчы. Васан экинчиси кайсы? Важип болгон гусул. Лиман аслама жунубан. Кимде ким жунуп абалында исламды кабыл алса, жунуп абал исламга кирүүдөн тыйбайт. Мындайча айтканда, мусулман болуш үчүн сөзсүз гусул алыш керек деген сөз эмес. Исламды кабыл алсын, бирок кийин исламга чейинки жунуптугу исламдан кийин да уланып калат экен да. Намаз окуш керек болот да ал ислам киргенден. Ошондо болду, ислам баардыгын жууп коет. Сен гусулуң жок болсо да бардайсың, иманыңдын урматына делбейт экен.
иманга кирүүдөн гусулдун жоктугу тыйбайт, бирок ошо гусулсуз болсо, үй бүлөсүнө мамиле кылган болсо, ал асах турасы ифтираду алейхи, ошо фард болуп калат дейт. Яны гусул алсын. Шариаттын өкүмдөрүн айтпадыкпы? Исламга киргенге чейин гусул алууга милдет эмес ал. Ислам киргенде милдет болот. Жунуптук уланат да бул абал. Вассалис үчүнчү жолу мустахаб сүннөт болгон. Вассалис лил жумаати, жума намазга бараарда гусул алыш керек. Анткени эл топтоло турган жыйында жаман жыттанбаш керек. Жума күндүн өзүнө дегендер бар, жума намазына дегендер бар. Туурасында жума намазга, анткени ошол жерде адам топтолот. Жума намазга дегенден чыгып атат туугандар. Жумага чейин ошол гусулдун дааратын сактап барыш керек. А жума күнгө деп имам Зуфарлар айтканы, ал жума намаз бүткөндөн деле асыр күн батканга чейин гусул алса эсептеген сөз. Туурасы жума намазга барыш керек да, ошол гусулду сактап. Вал айдайн, эки айтка, орозо айтына бардык го, курбан айткка да Аллахым жеткирсин. Вал ихрам, ажылык ихрамга кирүүдөн алдын мустахаб болот. Ва арафада, ажылар арафага туруудан алдын. Одухулу Меккета, умрага барабы, ажыга барабы, Меккеге кирүүдөн алдын гусул алуу мустахаб болот, жакшы көрүлгөн. Вал Мадинатил Мунавварати, нурлуу Мадина шаарына кирүүдөн алдын. Ва зияратин Наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зиярат кылуудан алдын. Умра ажыга барганда, мейманканага баргандан кийин өзүнө келип дарап чаңырап, катуу мындай сууктап оорубай турган коркунуч жок болсо, ооруп калуу коркунуч жок болсо, гусул алып, анан жакшынакай кийимен кийип пайгамбар салламга барыш керек болот. Эми караңыз, могу маселелерде гусул милдет болбойт туугандар, шарты жок болгондугу үчүн. Вала гусла би мазин, мази деп бул жанагы медицинада карасаңыз Аллах адам кандай жараткан. Урук, бел урук чыгыш үчүн, мани чыгыш үчүн биринчи канал тазаланыш керек экен да, жана жаман аял затына рак башка нерсе өткөрбөш үчүн мази жолдорду тазалайт. Белги болот бул. Баягы жашылдан алдын, кызылдан алдын сары белги болгондой эле белги болот дагы. Адам аял менен күйөөсү ушунда эркелешип аткан учурда чыгат бул. Аны менен мази менен гусул албайт, даарат алынат. Ва дейин жана айтпадык, простатит болуп ооруп калган ак нерсе чыгып калат, андан да гусул бузулбайт, даарат бузулат. Вахталам түшүркөсө, түшүндө ошо жыныстык катнаш кылып аткандай мамилени көрсө, анда түшкө маани берилбейт. Качан? Била балалин, ай била ру'яти балалин. Түшкө маани берилбейт. Маани суюктукка маани берилет. Мунун тетириси, жакшылап билип алыңыздар. Эми улуу сөз дуят жок. Бирөө эч кандай түштү эстебейт. Жакшы эле жаткан турса, улуу сөз дуят жок, нымдуулук болуп калган. Карап көрүш керек, манидей боло турган болсо гусул бузулат. Мази же вади болсо гусул бузулбайт. Так билинбей атса, Ханафи алымдар айтат, этияттык тараптан гусул алуу милдет болот. Эмнеге? Шахнукаяда келет, лианнаху юхтамал ан якуна маниян ракка ала хараратил бадан. Мани болгон бел уругу. Болгону дененин ысыктыгына суюк ташып кеткен дейт. Кээ бир алымдар мындай деп айткан, улуу сөз дуят жок. Уктаардан алдын эркек адам же аял ошо катуу жанагын ойлоп жатса, ыктымал мази эле чыгат дейт. Эч нерсени ойлоп жөнөкөй жатып суюктук болуп калса, мани болуш ыктымал бар, анда гусул сынат дегендер бар. Айтор түштүн өзүнө жалгыз мани берилбейт, түш менен кошо суюктукту эстемейинче. Түштү эстебей эле, көрбөй эле суюктук чыгып калса, суюктукка мани берилет экен да бул жерде. Валау лимуратин, аял кишиники болсо деле дейт. Аял кишиники болсо деле деген сөз, аял кишине таандык нерсе эркектикинен чыгып калса деген сөз. Ушунчалык эле өлчөм айтайын, ар жагын өздөрү билип алат. Кээде андай болуп калат. Жегеде аял кишиникинен эркектин уругу чыгып калса да гусул бузулуп калат туугандар. Ва идхали усбуин, аял киши манжасын ошол өзүнүн кынына киргизип калса, ванаху окшогон нерсени фи фаржына уяттуу жерине киргизип калса, анда да аял кишиники эме болуп кетет, дымдалышып, ырахат алып кала турган болсо, бул мастурбацияга жеткирбесин, Кудай сактасын эч кимде. Анда да гусул бузулуп калат. Ва ватин би бахиматин бидуни инзалин дейт. Бул ушуларда эмне болот экен? Мо ва идхал усбон дегендердин баардыгы бидуни инзалинге алып барасыз. Гусул кимдерге милдет болбойт? Эгерде колун аял киши Кудай сактасын, уяттуу жерине салып, бирок уругу түшпөсө аял кишинин, токтотуп калса. Беркине ваватин би бахиматин дегенде жаныбарга жакындык кылып, бул чоң күнөө туугандар, бирок өкүмүн айтат. Жаныбарга жакындык кылып, бирок уругу түшпөсө, гусул важип болбойт. Алар тирүү адам болбогондон кийин гусул важип болуш жана тирүү аялга мынчалык уста кесер өлчөм кирсе эле болду. Түшөбү түшпөйбү гусул важип болуп калат. Мында да ошондой болуш керек делбейт. Анткени ага жаныбарга кимдин көңүлү тартат, Кудай сактасын. Аны үчүн гусул сыныш үчүн толук уругу түшүш керек. Муну айла жок айтып атам да, түшүндүрүш үчүн гана. Бирок өтө чоң күнөөкөр болот, этиятташ керек.
Болду, ушунча гана айтылынат. Бүгүнкү сабак ушу менен бүттү бүгүн туугандар. Эртеңки сабак Кудайым тирүүлүк берсе, таяммумду окуйбуз. Маасыга мас тартуу жана жаракатка таңылган таңууларга мас тартуу 2 сабак окуйбуз. Анан 3-чү, 4-чү кийин күндөрү хайт менен истихад, аял затына тиешелүү маселелер, анан нажас маселелери калды, кудук маселелери, кешик маселелер, истинжа дайым буюрса намаз маселелери кете берет. Аллах Таалам баарыбызга бул сабактарыбызды берекелүү кылган болсун. Бүгүнкү таарат менен гусул маселесине тиешелүү суроолор жокпу, таксырларым сиздерде болсо берип калыңыздар. Балким ойлойм угармандарга да, көрөрмандарга да пайдасы тийип калышы мүмкүн. Колуна гипс болсо деген алдыдагы темадан окуйбуз. Жанагы динди кабыл алууда. Динди кабыл алуу маселесинде. Биринчи гусул алдыртып, анан динди кабыл алдырткандан кийин да кайра гусул алыш керекпи? Жок, дин бизде ушундай сөз таркап кеткен да, динге кабыл алыш үчүн сөзсүз гусул алдырыш керек деп. Эгер ошентип ал гусул алам деп кетип динден айнып кетсе, биз күнөөкөр болуп калабыз да. Иманга кире берсин, анан кийин гусул алдырабыз. Же болбосо сиздин сурооңуз мындай болуп калат да. Бир адам өзү көлгө сүзүп келип жакшынакай же гусул өзүндө кадимки деле бар, жана гусул сана турган иштерди кыла элек болуп, исламга кирсе, ага гусул алуу шарт эмес. Ошону менен дааратын алып кете берет. Этият ал багы кээ бир аалымдар ошол багы куфурлуктун эмесинен, кайыр диндиктен, акыркы элестерин айрылуу үчүн гусул алган жакшыраак дегендер бар, бирок милдеттүү эмес. Эгер гусулу бар болсо. Башка суроолор жок, Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллах Таала эки дүйнө баарыбызга пайдасын берсин, пайдалуу илим берсин. Элибизде, журтубузда аманчылык, тынччылык, ырашкерчилик, молчулук болсун. Аллах Таала бөлүнүп жарылуудан, бөөдө апат кырсыктардан сактасын. Жалпы дүйнө жүзүндөгү мазлумдарга, өзгөчө Палестина калкындагы мусулман бир туугандарга дуа кылабыз. Аллах Таала аларга жана жапа чеккендерге жалпы жардам берсин. Элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Аллахым баарыбызды адаштырбасын. Бирахматики я архамар рахимин.